Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Ак Кеме YouTube каналында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Конституция ар кимдин ар намысын коргоо укугуна кепилдик берет. Кол коюлган мыйзамга ылайык мамлекет чектерди коюу менен укуктук аткарылышын камсыздайт. Мыйзам анык эмес маалыматтан жабыркаган тарап жана ал маалымат жарыяланган маалыматтык ресурстардын ортосундагы алаканы, алардын укуктарын жана милдеттерин жөнгө салат. Муну менен мыйзам ар кимдин маалымат ресурстарына жеке кайрылуусуна аркылуу интернет айдыңындагы тарап чындыкка дал келбеген маалыматтын таралышынан коргоого кошумча кепилдикти аныктайт. Оганстандын мурдагы байланыш жана маалыматтык технологиялар министри Саед Ахмад Шад Саадат Германиянын Лейпциг шаарында курьер болуп иштеп баштаган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык мурдагы Оган министри Лейфарандо жеткирүү кызматында пиццаны велосипед менен жеткирип иштей баштаган. Белгилей кетсек, Саед Ахмад Шад Саадат 2018-жылдан бери Оганстандын министрлер кабинетинин мүчөсү жана айыл калкы үчүн мобилдик кеңейтүүнүн жооптуу өкүлү болуп иштеген. 2020-жылы Саадат өкмөттүн талиптер менен күрөшүү стратегиясында өз бөлүмүнөн каржылоодон баш тарткандан кийин Гани өкмөтү аны кызматтан кетүүгө мажбурлаган. Натыйжада экс-министр Германияга көчүп кеткен. Чүй облусунун Сусамыр өрөөнүндө катталган өрөй учурган жол кырсыктан Honda Step вагон унаасында бара жаткан 8 жүргүнчү жана айдоочу окуя болгон жерде мөрт кеткен. Бул тууралуу Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Honda Step вагон Бишкектен Токтогул районуна бара жаткан, ал эми Volvo жүк ташыган унаа Баткенден Бишкекке келе жаткан. Алдын ала маалыматтар боюнча Honda Step вагон унаасынын айдоочусу уктап кетип, жүк ташыган унааны барып сүзгөн. Жеңил унаа 3кө бөлүнүп кеткен. Кырсык катталган жерден 8 чоң киши, 1 өспүрүм каза болгон. Азыр маркумдардын сөөктөрү өлүкканада, алардын аты жөндөрү такталууда. 31 август күнү Ош шаарында Борбордук аянтта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгын майрамдоонун алкагында масштабтуу майрамдык программа уюштурулат. Борбордук аянтка 7 боз үй орнотулуп, кол өнөрчүлөрдүн, ууз чеберлердин буюмдарынын, улуттук тамактардын көргөзмөсү өтөт. Аны боз үйгө атайын түзүлгөн комиссиялык топ жеңүүчүлөрдү аныктап, диплом жана баалуу белектер тапшырылат. Кыргыз элинин ассамблеясынын Оштогу бөлүмү тарабынан уюштурулган достук фестиваль өтөт. 23 августта 17-чи жайкы Олимпиада оюндарынын байге ээлери жана катышуучулары сыйланды. Анда сүрөтчү Султан Досалиевдин Олимпиада оюндарында байгеге ээ болгон Айсылуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мерим Жуманазарова баш болгон спортчулардын басып келе жаткан учурда тарткан сүрөтү күндүн сүрөтүнө айланды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул сүрөткө ар кандай комментарийлерди жазып, ар бири бул баатырлар менен сыймыктанып жатканын жазышкан. Ошондой эле ушундай кадрды кармаган сүрөтчүгө алкыштарды жаадырышууда. Пакистандын жарандары өлкөгө жогорку окуу жайларында билим алуу максатында келишет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык июль айынын ортолорунан баштап Кыргыз Республикасынын визаларын алуу үчүн Пакистандын жарандары тарабынан көптөгөн кайрылуулар түшүп жаткандыгы байкалган. Кайрылуулардын орчундуу бөлүгү электрондук виза порталына түшүп жатат. Мындан тышкары Пакистан жарандарынын келүү максаты туризм экендигин билдиришип, 30 күнгө чейинки бир жолку турист визасын алып жатышат дешет. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын отуруму болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык тараптардын жетишилген макулдашуулары боюнча 16-22 августта Баткен облусунун Исфана шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жыйынтыгында тийиштүү протоколдорго кол коюлду.
Манас эл аралык аэропортунда мамлекеттик чегарадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Бишкек Стамбул каттамы менен уча турган жаран паспорттук көзөмөлгө келгенде 90-жылы туулган БА аттуу жарандын документин көрсөткөн. Текшерүү учурунда аталган жаранга бул документ таандык эместиги аныкталып чыккан. Сурак учурунда 34 жаштагы МГ аттуу келин Туркияга башка бирөөнүн жалпы жарандык паспорту менен кетип жатканы моюнга алган. Тийиштүү протоколдор толтурулгандан кийин кармалган жаран укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгени кошумчаланат. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.